Дооронбек Садырбаев. Жыргап келдик. Аңгеме. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Эрте келгениңер рас болбоду, деди келинчегим босогодон тосуп чыгып. Мен ачкычтарды. Ылдамыраак гаражга барып машинени жүргүзүп кел. Эмне? Бөкентай, базарга барабызбы? деп этияттана сурап койдум. Базарга эмес, айылга түркүндөрүмө барабыз, деди Бөкеш. Эр болсоң бирдеме деп көрчү дегенсип жүзүмө тике карап. Айылга өткөн жумада эле анда тай жеңемин табын сураганы барганбыз. Бүгүн болсо Ысакалы байкемикине барабыз. Ошондой байкең бар беле? Анан жок беле? Кызыктай сүйлөй бересиң да. Мурда укпаганман эле. Эми уксаң да кеч эмес. Арадан бар болгону 6-7 ата өткөн тууганыбыз болот деп Бөкеш түшүндүрө баштады. Ошонун биз үйлөнгөн жылы төрөлгөн Тоту деген кызы жакында күйөөгө качкан экен. Эртең кудалары алдыга түшкөнү келишет имиш. Бир чети отко чакырганыбыз болсун, экинчи чети сени аты чыгып калган неме эмеспи? Тотунун тоюна баш көз болуп берсин деп чакыртып ийишиптир. Барбасак элден журттан чыгып калабыз. Өзүң деле элди көрүп той жеп жыргап келесиң. Бол эми, батыраак машинаны жүргүзүп кел. Үйгө бирөө жарымы келип кала электе жогололу. Алып барчуларды күн мурунтан даярдап койгон. Букеш бир жака жөнөгөнү калганда кыйыктануу эч пайда бербесин, эң сонун билгендиктен кыңк дебей айтканын аткарууга туура келди. Агасыныкына бардык. Ал түнү ошол жерге кондук. Эртеси үйрөң барыңдан кайнаган мени ойготуп алып, жүйөлүү сөздөн баштады. Күйө, ушунчу жылдан бери эшиктөрүмдү эми гана көрүп жатсаң да, тигилерге караганда өз киши эмессиңби? Бар жогумду өзүңдөн башка кимге айтам? Бир керекке жарап бербесең болбойт. Айтыңыз байке, айта бериңиз. Колдон келер иш болсо. Күйөөнүн аты менен гүл ташы деген илгеркилер. Макул десең, сенин машинаң менен суу ташыйлы. Болбосо биздин айылда суу тартыш. Тетиги Абдрахмандын айдоосунун ары жагындагы сасык булактан ичип жүрөбүз сууну. Мейли, азыр эле барып алып келе коеюн. Куя турган идиш барбы дедим, жан дили менен жардам бергим келип. Идиштен көп неме жок. 3 фляга, 2 бочка бар. Аны менен 1-2 жолу алып келгениң той болуп аткан үйдүн жумуруна жук болмок эле. Сууну керели кечке ташыш керек. Бирок Ысакалы күйөөсүнө суу ташытып коюптур деп элдин сөзүнө каламго. Андан көрө ачкычыңды тиги Ахматбек кайныңа бер, ошол ташысын. Ал машина айдашып эле? Анысын кайдан билдим? Жайды жайлата тиги Токтор алынын тракторун чукуламыш болуп жүргөн бирдеке билер чунак бала. Билбесе бир жарым сааттын ичинде үйрөнүп эле алат да. Өзүңө болсо бир жерден эле жумуш чыгат. Сен чарба жагын башкарып бер. Эмне кылыш керек экенин өзүм айтып турам. Айлаганча ачкычты Ахматбек кайныма берип, алгач кайнагамдын кой эчкилерине чөп салып чыктым. Анан уюн сугарып келип 6 самовар чай кайнатып, ушул айылдагылардын баласынын карысына чейин 3 сыйра чайга тойгуздум. Шаш кеченде коросун мисирейтип шыпырып, малканасын тазалап бүтө жаздап калганымда бир автобуска шыкай басылган кудалар келип түшүп калышты. Алардын чал кемпирлеринин көрөчтөрүн жууп тазалап, колтуктап эшик эликке чыгарып келип, коноктордун колдоруна суу куюп, дастуркон жайып, чай сунушта толук бойдон менин мойнума жүктөлүп жыргап жүрөм. Түш ой эки тарап тең ала күй болуп алышканда, Тотунун тоюнун эң кызык бөлүгү башталды. Кангудам деп нускалуу сөз учугун улантты кайнагам. Биздин эл журт тууган уруктарыбыз менен таанышкандай эле болуп калдыңар. Мына бул касканактап турган калайык Кангуданын оозунан кандай сөз чыгарын күтүп отурушат. Өзүңөрдүн жайыңар кандай? Эмнеңер бар, эмнеңер жок экенин ачык эле айткыла. Же натура айтып атамбы? Кайнагам кара күчкө кабагын бүркөп, өз туугандары тарапты карап шыпшынып койду. Жок, эң туура айтылды. Ак сөз бек куда деп, кудасы анын сөзүн кубаттай кетти. Биз дагы бир жерге дал ошол максат менен келип отурабыз. Аз болсо да көптөй, жок болсо да бардай көрүп, колубузду уялтпай таап келгенибизди алып калгыла. Мына 2000 сом акчалай. Кийит-сиитин кудагылар өзлөрү тактап алышар. Анан дагы бир саан уй, 3 козулу койду эртең айдап келип берели. Кудасы да кыйратып салдымбы дегенсип, мойнун койкойтуп көтөрүлө түшкөнүн жашырбай, өз туугандары тарапка карап калды. Кудайды карабайсыңбы, Кангуда, деди Ысакалы кайнагам. Сен дейдин далай майыштырган адаммын мен дагы дегенсип, акчанын колунун сырты менен кудасы тарапка жылдырып койду. Кудай кошкон куда болот, пайгамбар кошкон дос болот деген. Кудай кошкон адамдын сөзүн айтпадың го Кангуда? Же институт бүткөн, жогорку билимдүү кыздын каныгын берип, бизди кемсинткени келген немелерсиңерби? Андай оюңар болсо ачыгын айткыла. Мынтип отурсак айнышып кетип жүрбөйлү. Кудалар бир-бирин капталга укушуп, бир самга күбүр-шүбүр боло түшүп, дагы эле намыстуу колдон чыгаргысы келбеген Кангуда. Мейлем, жүйөлүү айтылган сөзгө баш ийбеске аргабыз жок деп нарктуу сөзгө өттү. Бирок биздин шартыбызга карасаңар дурус болот эле.
Жанагы жаман баланы институтка окутам деп мен дагы кыйла чабылып калган адаммын. Ошентсе дагы тууган адамдыкы бирники бирине өтө берет да. Силердин мүлк меники эле эмеспи? Эң акыркы дараметим дагы 500 сом акча бир козу кошоюн. Кайнагам кудасы тарапты карап да койгон жок. Биз жакта мындай калыңды, деди. Кайнагам тескери караган калыбында. 10 классты бүткөн кыздарга беришет. А менин кызым бар болгон 6 классты гана бүткөн. Өзүң эле айтчы, кангуда? Силердин айылда орто мектеби бүтпөгөн кыз табылабы? Алы рас табылбайт деп кудасы моюнга алууга аргасы болду. Анан эмне дейсиң? Кайнагам жандана түштү. Акыр сенин үй бүлөңө бийик така өтүк, кенен бага элек шым кийген, оозу кызыл, тырмагы узун, чачы кыска, шаардан үй алып кесибиме ылайык кызмат таап бергиле дей турган дипломду бүлө кош берип жаткан жерибиз жокко. Биз сага айлыңан алыс чыкпай, айдаган жаңа кете бере турган, ата-эне тарбиясын көргөн чала сабат кызыбызды берип отурабыз. Ошондуктан көп эле катуулук кылбай, дагы кошо түш кангуда. Кайнагамдын айылындагылар дагы кичине кошо түш кангуда деп жаалашып жиберишти эле, кудаларга дагы бир тайм аут алууга туура келди. О бир окумдагы адам мойну шылкыя түшкөн куданын каргылданган үнү чыкты. Болуптур. Бирок ушул акыркысы болсун, 200 сом акча, бир жетим улак, бир эски велосипед кошоют. Мындан ары менден кесип алсаңар кан чыкпайт. Ырас үйдө түктүүдөн жападан жалгыз чолок эшегим калды. Аны берген менен дагы албайсыңар деп ымандай сырын жашырбай айтып салды эле. Эки тараптын тең эле. Ысагалы болду эми. Ушуга каниет кыл. Бар береке дегиле. Мынчалык болчу эмес. Омин дешип чуулдашып жиберишкенден кангуда менен бек куда бар береке дешип кол алышып омин деп бата кылууга аргасыз болушту. Кудаларды узатып өз туугандар үй-үйлөрүбүзгө тараган атсак, ысагалы кайнагам акча, кагылайын калайык, акча жок деп кокуйлап калбаспы? Кудалардан алган акыркы 200 сомду мына бул чөнтөгүмө эле салган болчумун? Жок. Эмне дейт кокуй уялат күн? Ыбырсып эле жаныман кетпей калдың эле, сен алдың го деп кайнагам аялына ызырынды. Алсам эле колум сызын атасы, чөнтөгүнө жакшылап кара деп аялы актанды. Анда ким алат? Мына жок. Өзүңдүн тайжаң кымырып кетип жүрбөсүн? Оңолхан, оозуңа карап сүйлө. Өлбөгөн жерде калып жүрбөйүн. Тиги колдоштун баласынын колу туткак деп жүрүшпөдү беле? Ошол эле алды го. Ал тойго келген жок. Бир жумадан бери милицияда жатат. Балким жаңыл алып жүрбөсүн? Эмне? Өлүк тириңди көрөйүн. Оңолхан, дагы мага асылдыңбы? Бириңди айраңда төгүп салайынбы ушул жерден? Төкпө айланайын жеңекебай, төкпө. Жаңылдым, жаздым, тобо кылдым. Байкоостан оозуман чыгып кеткен турбайбы карабасып. Экинчи сенин атыңды оозанса ма коболоюн. Сенин оозуң эмне үчүн дайым эле менин атымды атайт? Башкаларды атаса кыйшайып калабы? Оозуң андай эле каракылдык акчарган калыс болсо, керели кечке эдилишип, эриңдин жанынан чыкпаган шаардык үйөңгөрдүн атын эмне атабайт? Ой, чатаңарды койгула. Акчаны алган адам азыр бу жерде эмес, эң бериси көк базарда манты жеп отурат. Аны сен кайдан билдиң? Колунда 200 сому бар адам базарга барбаганда самандын карголчусу Абдрахмандыкына бармак беле. Кайнагам дарбазаны жаап, короодон эч кимди чыгарбай баарыбызга бир сыйрыдан нан, Куран карматып чыкты. Акча табылган жок. Баарынан да камыр жуурган дагарадагы тузга жанагынткенибиз жаман жорук болбодубу? Бирок баары бир акча табылбады. Биз ошентип жатканда кимдир бирөө милицияга кабар берип коюптур. Торпоктой болгон овчарка жетелеп келген милиционер жигит баарыбызды катар тизип тургузуп коюп, алгач кайнагамдын чөнтөгүн, анан бизди бир сыйра жыттатып чыкты. Ит алакандарымды жыттап, анан алдыңкы буттарын көкүрөгүмө коюп, эгимден жалаганда да коркконуман козголбостон тура бердим. Көчөдө жүргөн мышыкты көргөндө көөнү асчу букеш овчарка колунан жалап койгондо чалкасынан кетти. Жүрөгү түшүп эдекеле ыйлап жүргөн баладан көп неме жок. Кудай жалгап колу башыбызды жалап жуктаганы болбосо, ит кайнагыман башка эч кимибизге үргөн жок. Акчаңызга эч ким тийген эмес. Чөнтөктөрүңүздү жакшылап караңыз, деди милиционер жигит. Кана, өзүм карайынчы. Акча чын эле кайнагамдын өзүнө чыкты. Чөнтөгүнүн жыртыгынан кончуна түшүп кеткен экен. Турдубек оңдоп бергенине араң эле бир ай болгон жапжаңы жигилүүбүздүн тумшугун бырбыйтып, куйругун чычайтып, белин кайкалатып, оң жактагы алдыңкы дөңгөлөгүн аксаңдатып айдаган бойдон ит бизге үрбөгөндө курсант болуп, аман эсен үйүбүзгө жетип алдык. Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Дорунбек Садырбаев. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнес Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адаби китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага, долбоорго каржылай колдонуу кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.